Мысалы 4 тұрғыз керек алып жүр. Тұрғызсам неге световой дейін қолданбай жатасың азыр? Жоқ, неге тиги? Асфальттың барын сыйып салып тұр, бүт чағылмады. Водовоздар қаяқта? Неде жоқ? 13 водовоз бар, су жоқ. А неге су жоқ болады? Қарабайсың, су албайсыңдар жақ. Бүгін 15 августта таңертеле транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев балыкчы Барскон Каракол унаа жолун күтүүсүз текшерип барды. Анда министр курулуш иштери кечеңдеп жай жүрүп жатканына нааразычылыгын билдирди. Мындай видео министрдин социалдык тармактагы расмий баракчасына жарыяланган. Эмнеге асфальттын бардыгын сыйрып чаң сапырып жатасыңар, бөлүштүрүп сыйрсаңар болбойбу? Эмнеге суу чачылган эмес, ошол үчүн эл нааразы болуп жатат. Кана бир дагы жумушчу жок, уктап жатасыңар деди тилдеген министр. Ошондой эле Текебаев талап болмойн иштин жүрүшү мүмкүн эместигин айткан. Талап болмойн иштин жүрүшү мүмкүн эмес. Балыкчы Барскон Каракол унаа жолунун 71-чакырымынан 146 чакырымына чейин курулуш иштери кечеңдеп, жай жүрүп жатканын таңкы саат 7:00 күтүүсүз барып текшерүүгө алдым деген ал. Маалым болгондой, аталган унаа жолдун 71-чакырымынан 146 чакырымына чейин Арек строй компаниясы коруп жаткан. Кыргызстан жыл башынан бери чет жакка 4,82 тонна алтын экспорттоду. Анын 3 тоннага жакыны июнь айына туура келет. Бул тууралуу бүгүн 15 августта Улуттук статистика комитетинен кабарлашты. Маалыматка ылайык быйылкы жылы кыргыз алтын алуучу негизги кардар өлкө Швейцария болуп калган. Аталган мамлекетке январь-июнь аралыгында 3,97 тонна алтын жөнөтүлгөн. Анын 2,77 тоннасы июнь айында жиберилген. Мындан тышкары 517,9 килограмм алтын Кытайга сатылганы айтылды. Бул мамлекетке экспорттолгон алтындын июнь айындагы көлөмү 349,9 килограммды түзгөн. Муну менен Кыргызстан июнь айында 193,6 миллион долларга, ал эми жыл башынан бери жалпы 302,793,6 миң долларга алтын сатканы кабарланган. Белгилеп кетсек, өткөн жылы ушул эле аралыкта алтындын экспортунан түшкөн киреше 609,6 миң долларды түзгөн. Жалалабадта салынып жаткан футболдук клубунун академиясынын курулушу аяктады. Бул тууралуу аталган академиянын жетекчилиги расмий баракчасына жарыялап видеосу менен бөлүшкөн. Академиянын расмий ачылыш аземи 29 августта болмокчу. Ага президент Садыр Жапаров, Барселона клубунун президенти Жоан Лапарта, Карлос Пуйол жана Роналдиньо баштаган каталондук клубдун легендарлуу футболчулары, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү жана Өзбекстан, Казакстандан чакырылган коноктор катышат. Ал эми 30 август күнү Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо Барселона легендалары менен борбордук Азия легендалары беттеш өткөрмөкчү. Белгилеп кетсек, Жалалабадтагы Барселона академиясы кыргызстандык жаш футболчулар менен бирге бүткүл Фергана аймагы боюнча жаштарга эшигин ачат. Испаниялык клубдун дүйнө жүзү боюнча жалпы 28 академиясы бар. Баткендин тургундары өкмөт үйүнүн жанында түнү менен президенттин кабыл алышын күтүштү. Алар Садыр Жапаров жеке өзү кабыл алмайынча күтүүнү улантышат. Мындагы жарандар Баткендин Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын зордукталып өлтүрүлүшүнө шектелип кармалгандардын бири Элдияр Бактияр уулунун жакындары. Эске салсак, өткөн жылдын 4-сентябрында Кадамжай районунун Ноғардан айылында 14 жаштагы кыздын жансыз денеси табылган. Кылмышка шектелип аталган райондун 4 тургуну кармалган. Алардын экөөсү ошол жылдын декабрь айында Оштогу тергөө абагында асынып каза болгон. Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы жана троллейбус башкармалыгы Д категориясындагы 21 жаштан 60 жашка чейинки айдоочуларды өз командасына чакырат. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. БС категориясы бар айдоочулар үчүн Д категориясына акысыз окутуу жана практикага каралган. Курсту аяктагандан кийин биз расмий жумушка жана татыктуу эмгек акыга кепилдик беребиз деп айтылат маалыматта. Бардык суроолор боюнча мэрияга кайрылсаңыздар болот. Дагестандын Махачкала шаарындагы май куюучу жайда болгон жарылуудан кийинки сүрөттөр жарыяланды. Учурда жарылуудан 27 адам каза болгону белгилүү. Анын ичинен 3 жаш балдар, дагы 75 адам ооруканага жеткирилген. Алардын 13 жашы жетелек балдар болгон. Учурда жеринде куткаруу жана тез жардам кызматы иш алып барышууда. Бүгүн 15 августта Дагестанда аза күтүү күнү деп жарыяланды.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.